Белгилерчи Анжелика жаңы үй чабуулдарга себеп болдубу? Деги бул интернет колдонуучу дегендерин ушакка жакын калк болот экен. Эми ошондой ушактын чордонуна Анжеликанын жаңы сатып алган чоң үйү айланды. Эмнеге көпчүлүктөр бирөөнүн чөнтөгүн изилдеп, акчасын санаганды жакшы көрөт? Жакында эле Анжелика жаңы сатып алган тамын сүрөтүн чыгарды эле дароо ага каршы чабуулдар башталды. Андай акчаны кайдан тапмак эле? Бай эркектер менен калтыңдап жүрүп алды да, деген өңдүү ачуу сөздөрүн жадырып керишти. Ал турсун божомол менен тамдын басын да атап жиберишти. Алардын ою боюнча бул келишимди там 170 000 210 000 АКШ долларынын тегерегинде эмиш. Чын эле Анжелика айым башкалардан сулуураак болуп, мыкты телепрограмма жасаганы үчүн күнөө эле эмес да. Соц тармактарда андай миллион катталуучу жыйнагандар да аз. Биз болсо Анжеликага эч кандай ушактарга көңүл бурбай чыгармачылыгыңды ийгиликтүү уланта бер демекчибиз. Маалымат булагы, аргумент чекиткежи. Сакиш, эми кимди бопуням деп эркелеттим, ким мени Сакинтай деп эркелетет. Бул тууралуу белгилүү актриса Айнура Тургунбаева актёрду эскерип, бир туугандай эгизим эмес белең, эми кимге сырымды айтып, кимге арманымды айтам, кимди бопуням деп эркелетем, ким мени Сакинтай деп эркелетет. Ушинтип таштап кетет белең бопуням, жараткан бейишинен орун берсин, кош кесиптеш түгөйүм кош деп жазды. Маалымат булагы, аргумент чекиткежи. Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекерлик конторасы аркылуу сен киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз.